Salam dostlar, biz sizler menen nedelya деген, жума деген сөздү туура колдонууну үйрөнөбүз. Өткөн жумада, ушул жумада, кийинки жумада деп кантип айтабыз. Өткөн жумада болсо на прошлой неделе женский род болгондугу үчүн ой деген окончание кошобуз. Ушуну эске алып коюңуздар. На прошлой неделе. Өткөн жумада же болбосо на той неделе деп дагы айтылат. На той неделе, өткөн жумада. Ушул жумада десек на этой неделе. Ушул жумада, на этой неделе. Кийинки жумада демекчи болсок на следующей неделе. На следующей неделе. Кийинки жумада. Мисал үчүн, я узнал на той неделе. Мен өткөн жумада билдим. Я узнал на прошлой неделе. Мен өткөн жумада билдим. Я узнал на этой неделе. Я узнал на этой неделе. Мен ушул жумада билдим. Я узнаю на следующей неделе. Мен кийинки жумада билем болот. Я узнаю на следующей неделе. Мен кийинки жумада билем. Эми мен сиздерге мисалдарды айтам. Сөзсүз комментарийге белгилеп калтырып кеттиңиздер. Буюрса туура же туура эмес экен деп жообун аласыздар. Мен өткөн жумада бердим. Мен өткөн жумада бердим. Мен ушул жумада берем. Мен ушул жумада берем. Мен кийинки жумада берем деп кантип айтабыз. Сөзсүз комментарийге белгилеп кеттиңиз.